Alem özara kepildeşi tekafül kamsızlandırуу fondunun көрсөткүчүн Şariat Kengeşi arkılуу kamsыздандыруу компаниялары менен биргеликте Каржы жана финанс министрлигинин макулдугу менен мамлекеттик мыйзам негизинде кирешенин 0,15 өлчөмүндө кайрымдуулукка аталып сумма белгиленет. Ал эми соодан ишке ашыруу алдындагы мамлекеттик салыктардын өлчөмүн Каржы финанс министрлиги белгилейт. Кыскасы мурабага келишим мамлекеттик юридикалык жактан легализациялоо жолу менен күбөлөндүрүү үчүн соодан ишке ашыруу алдындагы бир жолку кошумча төлөмдөр мамлекет тарабынан алынчу салыктын 0,13 өлчөмдөгү көрсөткүчүн дагы Каржы финанс министрлиги белгилейт. Кала берсе мурабага келишим юридикалык жактан мыйзамдык күчкө ээ болсун деп мамлекет тарабынан документке маржа жабыштыруу үчүн административдик акы 5 эрдене динарын сомго 615 болгон сумманы дагы Каржы финанс министрлиги аныктайт. Эң маанилүү болгон Ислам банкындагы өзара кепилдешүү такафул камсыздандыруу фонду дегени бул Ислам банкы жана кардарлардын ортосундагы бирлешкен фонд. Башкача айтканда кардарлардын бирөөсүнүн өлүм учурунда же төлөй албай калуу убактысында, мисалы катуу оору же кирешени жоготуу коркунучунда тобойкелдиктерди жабуу үчүн биргелешкен фондко катышкан кооперативдик такафул өзара кепилдешүү системасы. Бул өзара кепилдешүү такафул камсыздандыруу системасы Ислам банкы аркылуу шариатка ылайык келген каржы принцип бүтүнүнө жараша соода жүргүзгөн ар бир кардар тобойкелдик коркунуч жаралган учурда карыз жабуу үчүн балансты тең салмакта кармап туруу максатында белгилүү бир сумманы кайрымдуулук жолуна атайт. Бул жерде кардар донор деп эсептелет жана кайрымдуулук жолуна атап белгилүү бир суммада төлөгөн акчасын кайтарып берүүнү талап кылбайт. Ал эми кайрымдуулук жолуна аталган акча каражат кайрымдуулук иштерине жумшалат. Өзара кепилдешүү такафул камсыздандыруу системасы бул коммерциялык камсыздандырууга каршы түзүлгөн шариатка ылайык келген каржылуу мыйзам негизинде альтернатива болуп эсептелет. Эрдөн өлкөсүндө бул өзара кепилдешүү такафул камсыздандыруу системасын ар кандай каржылоодо колдонот жана 60 жашка чейинки курактагылар төлөйт деп камсыздандырылган суммаларга чектөөлөр белгилейт. Ошондой эле өзара кепилденген камсыздандыруу төгүмдөрүн жабуу үчүн каржылоонун наркынан жылдык өзара такафул камсыздандыруу фондуна кирешеде 0,15 чейник өлчөмүндө кайрымдуулукка аталып белгилүү сумма алынат. Ислам банкы шариат кеңеши аркылуу камсыздандыруу компаниялары менен биргеликте Каржы жана финанс министрлигинин макулдугу менен мамлекеттик мыйзам негизинде өзара кепилдешүү такафул камсыздандыруу фондуна кайрымдуулук жолуна аталып төлөнчү сумманы белгилейт. Ошондуктан өзара кепилдешүү такафул камсыздандыруу фондуна төлөнчү кайрым сумма камсыздандыруучу тарабынан берилген соода келишим шарттарынын бир бөлүгү болуп эсептелет. Ал эми кайрымдуулукка арналган белгилүү акча суммасы каржылоо каражаттын суммасына жараша жана алдын ала аныкталган киреше үлүшүнө негизделип эсептелет.